Өткөн жылы өлкөдө электрондук соода жүгүртүүнүн ички рыноктогу көлөмү 359,2 миллион долларга жетип, жылдык өсүш 14,3%ды түздү. Бул көрсөткүч 2028 жылга чейин 600 миллион долларга чейин өсүшү мүмкүн. Бул тууралуу экономика жана коммерция министрлиги электрондук соода аркылуу глобалдык жеткиликтүүлүктү кеңейтүү регионалдык конференциясында билдирди. Объем электронной коммерции в Кыргызстане достигает. Өлкөдө электрондук соода жүгүртүүнүн көлөмү жыл сайын жогорулап жатат. Жылына 13-14% өсүш көрсөтүүдө. Бул эң жогорку көрсөткүчтөрдүн бири. Бул биздин гана аймакта эмес, дүйнө жүзүндө жогорулоодо. Кыргызстан санариптик өнүгүүнүн базалык пайдаланын басып өттү. Эми биз санариптик дивидендтерди ала баштайбыз. Анын алкагында киреше өсүп, чыгымдар азайып, документтерди чогултууда аз убакыт талап кылынат. Жакынкы 2 жылда бул көрсөткүч бир гана жогорулайт. Анткени чоң логистикалык курулуп, бардыгы электрондоштурулуп жатат. Цифровой экономики. Электрондук соода жүгүртүүдө E-Gate пилоттук программасы аркылуу Кыргызстандан 26 чакан жана орто ишкер дүйнөлүк платформага кирүүгө мүмкүнчүлүк алды. Жаңыдан ишин баштаган ишкерлер товарын тышкы рынокко чыгаруу үчүн окуудан өтүп, аларга техникалык колдоо көрсөтүлдү. E-Gate is a pilot initiative that the World Bank has supported. Дүйнөлүк банк Кыргызстанда чакан жана орто бизнести өнүктүрүүнү колдойт. Жаш ишкерлер бизнести каттоодо жана лицензия алууда кыйынчылыктарга туш болушууда. Кыргызстанда Улуу Британиянын өкмөтүнүн колдоосу менен Дүйнөлүк банк тарабынан ишке ашырылып жаткан долбоордун пилоттук фазасы аяктап жатат. Бул программа аз гана убакытта олуттуу натыйжаларды көрсөттү. Пилоттук долбоор Кыргызстанда, Тажикстанда жана Өзбекстанда ишке ашырылып жатат. Ал ишкерлерге тоскоолдуктарды жеңүүгө, санариптик талаптарга ыңгайлашууга, логистиканы өнүктүрүүгө жана экспорттук колдоону күчөтүүгө жардам берет. Тажикстанда дээрлик 16 миллион долларга келишим түзүлгөн. Ал эми Өзбекстанда экспорт 10 өлкөгө чыкты. Пилоттук долбоор бул аймак боюнча алып караганда бир жылда 23 миллион долларга экспорттук келишимдер түзүлгөн. Программа электрондук сооданы өнүктүрүү аркылуу глобалдык рынокторго жеткиликтүүлүктү кеңейтүүгө багытталган. Кыргызстандын аймактык географиялык өзгөчөлүктөрүн, деңизге чектелген мүмкүнчүлүгүн эске алганда чоң потенциалга ээ. Онлайн соода жүгүртүүнү дүйнөлүк рынокторго чыгуунун натыйжалуу куралы болушу мүмкүн. E-Gate программасына текстиль, кургатылган жемиштер, бал, косметика жана башка товарларды өндүрүүчүлөр катышууда. Алардын продукциясы Азия, Европа жана жакынкы чыгыш өлкөлөрүнө жөнөтүлүп жатат. Ал Alibaba платформасы аркылуу ишке ашууда. Ишкерлер бул боюнча окуудан өтүп, логистиканы коштоо жана илгерилетүү боюнча семинарлар өтүлдү. E-Gate бул Alibaba платформа аркылуу биздин ишканаларга өзүнүн профайлдарды ачып, ал жактан алтын аккаунт деген профиль бар. Алтын аккаунт бул сертификацияланган аккаунтты ачат Alibaba'да. Өзүнүн жакшылыктары бар. Бир нече эгер сен поискте киргизсең, ушул биринчиден алтын аккаунт менен компаниялар чыгат. Мисалы, биздин жеңил өнөр жай тармагы бул Орусия жана Казакстан жана башка мамлекеттерге экспорт кылса, ал жакта көбү азыр көлөмү ушу Wildberries Озон аркылуу сатылат. Бул эмнени көрсөтөт? Бүгүнкү күндө электрондук коммерциянын эмесин көлөмү өсүшү, анын приоритеттүүлүгү. Өлкөдөгү бул программанын катышуучулары бир нече айдын ичинде ондогон жаңы базарларга чыгып, 1 миллион АКШ долларынан ашык суммага экспорттук келишимдерди түзүштү. Санариптик соода эл аралык соода жүргүзүү алакасын бекемдеп, экономикалык өсүштүн, жаңы жумуш орундарынын жана регионалдык интеграциянын булагы боло алат. Иния Тергешова, Элдар Анарбеков, ЛТР Бишкек.